Аяна элдин берген тамагын ичип, кийимин кийип күнүбүз өтүп жатат. Эки балалуу жалгыз бой эне Аяна кепеден болгон бир жерде эки кичине баласы менен күн көрүп жатат. Жолдошу менен ажырашканы 1 жылдын жүзү болуптур. Туугандарынан жардам болбогондуктан элден суроого аргасыз болуп турат. Эл сом номери 0705 63 89 76. Жашообуз башынан эле оор болчу. Менин түбүм Токтогул району, бирок Таш көмүр шаарында балалык чагым өткөн. Жашым 31де. Негизи биз үй бүлөдө 6 бир тууган болчубуз. Бириним 14 жашка чыкканда көмүр басып калып каза болду. 5 калганбыз. Мен алардын эң улуусумун. 3 турмушка чыкканбыз. Атам экинчи топтогу майып. Өрүк гүлдөгөн кезде оорусу кармай баштайт. Ал учурда эмне кылып жатканын билбей өзүн көзөмөлдөй албай калат. Ошол себептен азыр дайыма дары менен жашайт. Дарысын ичпей калса же кабатырланып койсо эле оорусу козголуп, көздөрү кызарып кетет. Негизи мындай оору адамдын тукумунда бар экен. Оорусу билгеним үчүн атама көйгөйүмдү айтып барып, ойлондурбаганга аракет кылам. Апамдын дагы ден соолугу начар. Белинде грыжасы бар. Операцияда болгон. Оорусуна байланыштуу оор көтөрө албайт. Биз кичине кезибизде апам жалган жалаа менен 5 жыл түрмөгө отуруп чыккан. Ошондо акча тыйын керек болуп, үйүбүздү сатууга мажбур болгонбуз. Азыр ата-энем Таш көмүрдө туугандарыбыздын үйүндө турушат. Атамды болсо оорусуна байланыштуу эч ким жумушка алчу эмес. Биздин жашообуз ошондой эле оор болчу. Балалык кезибиз жарым каптан көмүр сүйрөп, пирожки жасап сатып, нан табуу менен өтүү. Ушундан улам эч бирибиз мектепти аяктаган жокпуз. Мен 4-класска чейин эле окусам, сиңдилеримден 5-6 жылдык билимдери бар. Бизден кийин инибиз чада калса мектептин босогосун аттаган жок. Кичүүбүз гана учурда 7-класста окуп жатат. Турмушка чыксам жашоом өзгөрөт деп ойлочумун. 22 жашымда жолдошум ала качып кетип отуруп калдым. Оюмда турмушка чыксам эле жашоом жакшы жакка өзгөрөт деген үмүтүм бар эле. Экөөбүз бутубузга турабыз деп Орусияга иштеп кеттик. Бат эле менин боюма бүттү. Жакшы жашоодон үмүт кылган тилегим таш каап, ошондо жолдошумдун ичкиликке жакын адам экендигин билдим. Ал дагы ичкиликке, организм көнүп калганын таштай албасын айтты. Муну угуп алып, тагдырыма нааразы болуп ыйладым. Бирок курсактагы баламды ойлоп, намыстанып, жашоомду улоону чечтим. Ошентип мен кээде эле күнүмдүк турмуштарга чыкпасам, көбүнчө үйдө отуруп, жолдошум болсо курулуш жаатында иштеп жүрдү. Ай күнүм жакындаганга төрөп келүүм үчүн жолдошум мени Кыргызстанга жиберди. Келип өзүнчө батирге чыктым. Жолдошум акча салып турду. Ошентип жүрүп уулду болдум. Уулума 3 ай болгондо жолдошумдан эбак эле башкага үйлөнүп алганын, анысы кош бойлуу экендигин билип кетип калгам. Арадан 6 жыл өтүп, уулум чоңоюп калганда, жашоосу жакшырып калса баласына жардам береби деген максатта издедим. Көрсө ал турмуштуу дагы болбой калыптыр. Экөөбүз сүйлөшүп дагы бир жолу жолдошубузду алып кетүүгө аракет кылып көрмөй болдук. Тилекке каршы жолдошум оңолмок түгүл, биротоло жинди суунун түбүнө түшүп алыптыр. Ошондо жашообуздун болбостугуна чындап көзүм жетип, кош бойлуу экендигимне карабай кайра кайрылгыс болуп ажырашкам. Үйгө барсам балдарыма атамдын колу тиеби деп корком. Азыр улуу балам 1-класста окуса, кызым болгону 5 ай болду. Эч жерде каттоом жок, ошондуктан балдарыма жөлөк пул да ала албайм. Жолдошум жардам бермек түгүл, кызын келип көргөн жок. Азыркы жашаган батирдин полу цемент, кышкысын абдан суук болот. Эшиктери дагы толук жабылбайт. Уулум кусуп көңүлү айланганда доктурга алып барсам, ичиндеги курт чоңоюп кеткендиги үчүн ушундай болуусу мүмкүн экендигин айтып, кымбат дарыларды жазып берди. Эми аларды 10 күн ичип кайра текшерүүгө алып барышым керек. Эми ага да каражат керек. Кээ бирлери ашказанда жара болуусу мүмкүн экендигин айтып жатышат. Чындыгында биз ачка калып калган күндөрүбүз көп эле болгон. Ушундан улам жара болушу да толук ыктымал. Жүрөгүндө да тешик бар. Бизге азыр жардам берер киши жок. 2 сиңдим тең, бирден балдары оорукчан. Алар өздөрү эптеп күнүн көрүп жатышат. Айылга ата-энемдин жанына бара албайм.
Барсам атамдын оорусу кармаган учурда балдарыма колу тиеби деп корком. Ушул күнгө чейин элдин берген тамак ашын ичип кийимин кийип жашап жүрөбүз. Аларга ыраазымын. Жума күндөрү мечиттерге чыгып кайрыда сурайм. Негизи өзүм турмушка тың элемин. Колумдан баары келет. Азыр деле иштейин дейм, бирок кичинекейим ыйлак. Менден башкага көнбөй жатат. Кыштын аман эсен чыгып эптеп март айына чейин жетип алсам, андан кийин балдарымды таежеме таштап коюп, Орусияга барып иштейин деп жатам. Ошондуктан мага убактылуу жардамдашып, азыркы кыйын кырдаалдан чыгууга жардам берип коюңуздарчы. Аянанын эл сон номери 0705 63 89 76.